Жаңы жылга бир ресторан ушу 23-нөн 30-на чейин даярдык көрүп, жыл сайын ушундай жакшы жаңы жылдык корпоративдик кечелерди уюштуруп келет. Бул элестеткөр бардык эстрада жылдыздары ошол жакта болгондуктан жаңы жылдык кечелерге билеттер да сатылат. Бардыгы ошол жакка барышат, жыргап ушундай жаңы жылдык кечелерди өткөрүшөт. Ошол кандай болот, билеттин баасы кандай, канча адам болуп атат, ушул жөнүндө кененирээк маалымат алыш үчүн биз коногубузду чакырганбыз. Жаңы жылдык кечелердин уюштуруучусу, журналист бизде бүгүн Диана Айдарова. Саламатсызбы, Диана? Кантаңыз менен бирге болсун. Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Сон билеттерди алып келген экенсиз. Бул жакта Бек Бурбиев жүрөт. Бардыгы мага деп койсуң. Ооба, бул жакта дагы ушундай кыргыз эстрадасынын бүт аттуу баштоолору бар экен. 23-нөн 30-на чейин деп уктук, Буюрса. Саат канчадан канчага чейин болот? 23-декабрда жаңы жылдык кечебиз старт алат. Саат 18:00 башталат. Элдер каалаганга чейин. Баягы Кыргызда майрам уланып кете берет эмеспи, ошондуктан 30-декабрга чейин. Таң атканга чейин кылса да болот. Сиз жыл сайын уюштуруп келесизби? Бул ресторанда бул кече жыл сайын уюштурулуп келет. Былтыр бир аз колго алыш кылгам, быйыл чын жүрөктөн берилип, баш шотум менен кириштим дегенде, ушу музыкалык шоу программа жагы менен сүйлөштүм. Демек, бул билеттерди адамдар каяктан алса болот? Анан кийин билет алып барган адамдар кимдер менен башса болот? Бүгүнкү күндө бизде бардык жактан баягы жарнама кетип атат. Билеттерди атайын телефондор бар, жарнамада айтылган, радио, телевидениядан, көчөдөгү жарнактардан, ошол номерлерге байланышып ресторанга келип атайын балдар иштеп атышат, келип алып кетсе болот. Каалаган адам менен, балким алар баягы кесиптештер болот, достор болот, бир столдо ким менен отургусу келсе, ошондой эле бизде организациялар алып атат, ар кандай. Ошол эле ырчылар менен дагы бир столдо отуруп, маектешип, чогуу жаңы жылдык туттап өткөндө. Мынакей айтсаңыз, көп эле жерге барганда, ошол эле кино улообу, мындай концерттерге барганда, бир адам мисалы баласы менен баргысы келет да, кичинекей баласы менен, анан кийин ошол баласына билет алыш керекпи? Сөзсүз эле жол болсо, эми бир 5 жаш болобу же 4 жаш болсо, жанына алып отурса болобу? Себеби дегенде ушундай көп суроолор берилет да. Жаш балдар үчүн биз билетти сатпайбыз. Албетте баягы бала жок, ата-эне жоктан сыңары балдарды алып келет, жөн эле бекер эле. Анан балдарга атайын бизде Аяз ата, Аяз кыз, Ёлка жаңы жылдык белектер берилмекчи. Мунун баары эске алынган. Жакшы, анан кийин бул кантсе да майрамдык кече, жаңы жылдык корпоративдик кече болуп атпайбы? Ал жака кирген адамдар кандай болот формасы? Фейс контроль барбы? Атайын фейс контроль кылган жокпуз, бирок жаңы жылда ар бир адам эле бир өзгөчө болуп, кыялына көйнөктү, кыялына костюмду кийгиси келет эмеспи? Андыктан биз кандайдыр бир чектөө жок, ар ким каалагандай кийинип келет. Спорттук кийимчен да келсеңер болот, эгер кааласаңар. Гирляндалардан жасап. Эркин форма турбайбы? Бек Бурбиев 26 декабрь деп турат да. Анан 27-си. 26-27-си ошол жакта Бек Бурбиев агабыздын дээрлик чыгармалары болот турбайбы? Ооба, Бек агабыз өзүнүн баягы чыгармачылык тобу менен алып баруучусу өзүнүкү, бийчиси, кодулдары баары ичинде. Өзүңөр билгендей Бек агабыз Бишкекте бир канча жылдан бери чоң залдарда концерт бере албай келет. Бек агабыздын көрөрмандары көп эмеспи? Ошону эске алып 2 күндүк жеке концертин өткөрүүнү чечтик. Кечеде ошол баштынан аягына чейин Бек агабыздын чыгармалары жандуу үн менен тартууланмакчы. Жакшы, ал эми бул жакта толтура жылдыздардын сүрөтү бар. Ушундай билет турат да. Ушулардын баары качабы? Бул бирли бөлүгү болсо керек. Жок, булардын баары ушул жарнамадагылар катышат. Булардын баары күндөргө бөлүнгөн. Бир күндө 3 ырчы ырдайт. Андан сырткары бизде сыйкырчы, акробаттар жана шоу программа көп. Шешип, баягы жеп, ушундай ар кандай таң калтырган учурда көп эмеспи? Таланттууларыбыз, бийчилерибиз. Фокусчулар. Ооба, фокусчулар ошолор катышат. Бир күндө 3 ырчы ырдайт. Алар күнгө бөлүнгөн. Эгер адамдар кааласа, келип тандап алса болот. Өзүнүн жаккан ырчысы ырдаган күндө. Жакшы турбайбы? Демек тандап алса дагы болот турбайбы? Жакшы, аябай жакшы шарттар түзүлүптүр. Негизи эле байланыш номерин айта кетесизби? Албетте, 0706 18 18 18. Оңой экен, 0706 18 18 номерлерине байланышып, мынакей Жашнакай Сармерден ресторанында өтө турган Жашнакай жаңы жылдык корпоратив кечелерге билеттерди алсаңыздар болот. Демек бардык маалыматты ошол канча сомдон болуп атат? Баасы бул жылдыздардыкы баарыныкы 1800 сомдон, Бек агабыздыкы өзүңүздөр билгендей 2000 сомдон. Мунун ичине 5 тур салат, биринчи тамагы, экинчи тамагына ташкордо, мөмө жемиш. Экинчи тамагына ташкордо. Ооба. Туура эле уктумакчы. Суусундуктар, мөмө жемиш, баягы тоок балык рулети, балык рулети.
столдун үстүндө баары даяр, келип эле ойноп күлүп концерт көрүп кете турган. Баягы биз элдердин кыйналып көчүүдөн азык ташыганын каалаган жокпуз да, ошонун себебинен баарын иштеп чыктык. Мисалы үчүн бизде бир жамаат болуп эс алгыбыз келсе, бир күндүн билеттерин баардыгын сатып алып коюп, анан өзүбүз эле барсак болот экен. Албетте. Бул сиздердин каалооңуздар. Андыктан урматтуу туугандар, каалоочулар болсо бардыгыңыздар, барыңыздар, бардыгы болот, шоу, программа, концерт, тамак ашы бардыгы жакшы болот экен. Демек, убакытка чектөө жок дедиңиз, э? Адамдар каалашынча отура беришеби, же болбосо көпчүлүк кафелерде эле 1 саат 12-лерде жыйынтык 12-1 чейин эле болот, андан кийин көпчүлүк адамдар деле таркап Өздөрү деле таркап баштайт. Анан биз атайын баягы кеткиле чыккыла дебейбиз. Кел демек бар, кет демек. Кел демек бар, кет демек жок. Акырын балким намекать этишибиз мүмкүн. Балким эч эле кетпей кое тургандар болушу мүмкүн да, албетте ал күндөр ошондой болот. Кээ бир инсандардай болуп, банкеттин уландысын күтөм деген, талап кылам дегендер болуп калса. Бардыгы кызык болот, ошон үчүн Диана эң сонундагы учурлар болсо керек. Айтыңызчы, уюштуруучу болгон бул негизи эле татаал нерсе, аябай ушундай адамдарды чогултуп, кээки адамдар баягы 4 адамдын башын бириктире албай, 2 адамдын башын бириктире албай жүргөн кездер болот. Ал эми ушинтип уюштуруп, анан кийин көптөгөн адамдарды бир жерде чогултуш чындыгында татаал нерсе да. Ал үчүн эмне керек деп ойлойсуз сиз? Ал үчүн албетте шык керек, чыдамкайлык керек. Мен буга чейин деле баягы өзүм кесибим менеджер болгондуктан клип тартуу, балким жакын концерттерди уюштуруу иштери менен чет өлкөгө чейин барып жүргөм. Анан бул нерсенин түйшүгүн билем, чыдамкайлык керек. Баягы орусча айтканда рискке барыш керек да. Анан албетте баягы чыдап болот деп эле, эң башкысы адамда үмүт, ишенич эмеспи, ошол болсо эле бардыгы жакшы болот. Жакшы, рахмат сизге келип бергениңиз үчүн, ыраазычылык билдиребиз. Сизди да келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Ушул жаңы жылдык кечелер сонун өтсүн, жогорку деңгээлде өтсүн. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы өткөрүңүздөр. Келиңиздер конокко. Сиз да аракет кылабыз.